28-июльда Бишкек шаарындагы Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада Сарыкол кыргыздарынын маданий мурастары аттуу этно-маданий көргөзмө өтмөкчү. Алат Улаевдин бул жолку чыгарылышында биз дал ушул көргөзмө тууралуу сөз кылмакчыбыз. Суроолорубузга коомдук ишмер Акылбек Атабаев жана Сарыкол кыргыздарынын маданий мурастары этно-маданий көргөзмөсүнүн уюштуруучусу Өскөнбай Бердибаевдер жооп берет. Саламатсыздарбы мырзалар? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач мен Сарыкол тууралуу сурагым келип турат. Адатта биз жерге таал мургап деп айтып жүрөбүз. Сарыкол тууралуу бизге бир кенен маалымат берсеңиз. Жана ал жактагы кыргыздар тууралуу. Жакшы болот. Сарыкол кыргыздары бул Манас эпосунда берилген илгерки Манастын атасы Жакыптын, андан Орохандын негизи 7 атасынын урпак жер деген жер болот. Бул Манаста Сагынбай, Орозбек, Саякбай, Каралаевда дагы ошол так берилген. Сарыкол деп айтылат. Сарыкол деп айтылат. Ошол Жакыпбай ошол Сарыколдон Алтайга көчөт. Алтайга көчкөндө ошондо монастыр. Ошол эл бүгүнкү күнгө чейин ошол жерди жердеп, ошол тилде сүйлөп, сактап келишкен. Бул Сарыкол кыргыздары 1892-95 жылдары улуу державалардын ортосундагы талаштын негизинен 3кө бөлүнүп кетет. Ошол мезгилдеги Британиянын карамагында турган Индия менен Пакистан, Афганистан бүгүнкү Памир кыргыздары, Оғандык кыргыздарды бөлүп алышат дагы. Анан Көркөм Памирдеги кыргыздар булар Кытай империясынын карамагына өтүп кетет. Бүгүнкү жашап аткан Мургаб районундагы кыргыздар ошол мезгилде орус падышачылыгынын курамына кирет дагы. 1924 жылга чейин Ош уездин составына туруп, 24 жылы азыркы Тажикстандын карамагына өтүп кеткен. Азыркы күндө кыргыздар жашайт. Ошол күндөн ушул күнгө чейин эле ушул аймакта 98-99% кыргыздар жашап келген. Бүгүнкү күндө Мургаб районун айта турган болсок, ал жерде 82% жергиликтүү жашап аткан кыргыздар болуп эсептелет. Ошол элдин урпактары бүгүнкү күндө келип, ушул Бишкек борборунда ушул этно-маданий комплексти көргөзмөнү көргөзүү ниетинде ошол эртеңки иш-чарага сиздер чакырып атышат. Көргөзмө тууралуу айтып берсеңиз. Качан уюштурулат, кандай шартта? Көргөзмөнү 28-жылы өткөрөбүз буюрса. Алык Осмонов атындагы Бишкек шаарында китепканасында уюштуруп атабыз. Бул иш-чараны ушул Кыргызстанда жашаган Сарыколдук же болбосо Мургаптык кыргыздар өзүбүз демилге көтөрүп, өз күчүбүз менен өткөрүп атабыз. Эмнелер коюлат көргөзмөдө? Эмнелер менен тааныша алабыз ал жерде? Бул Сарыкол кыргыздарынын же болбосо Мургап кыргыздарынын этно-маданий көргөзмөсүндө ушул Мургаптык кыргыздардын кол өнөрчүлүгү, улуттук кийимдери, тамак ашы, тарыхый сүрөттөрү, маданияты, ордо оюну, кыскасы ушул Мургап кыргыздарына тиешелүү улуттук баалуулуктарын көргөзөбүз. Ушул Сарыкол кыргыздарынын этно-маданий мурастары деп айтып атпайсызбы? Ал жерде баягы ушул кыргыз улутуна таандык болгон маданий салт сана жөрөлгө канчалык деңгээлде сакталып калган бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эгер биздин тарыхчылардын айтымы боюнда дагы негизги изилдөөлөрдүн баардыгын алып карай турган болсок, Сарыкол кыргыздарында нукра илгерки кыргыздын үрп-адат, каада салты эрежелери сакталып калган. Ошол эле жанагы адам бала төрөлгөндөн баштап адамдын өлгөнгө узатуу акыркы зыйнатыга чейинки салт саналарды алып карай турган болсок, ал жерде ошол илгерки кыргыздардын, то есть ислам диниге чейинки келген теңирчилик доорундагы элементтер сакталып калган. Ошолордун, например, күйөө жолдош ырдатып, кыз менен күйөө үйлөнгөн нике кыйуу эрежелеринде ал салттарды көрсөк болот да. Бүгүнкү күнгө чейин ал нерселер сакталып келген. Сарыкол кыргыздарынын дагы бир өзгөчөлүгү, булар Манас эпосундагы жазылган чыгармалардагы негизги сөздөрдүн түшүндүрмөсү жок эле, ал ошол диалектидеги сүйлөгөн сөздөрдү түшүндүрө алат да. Анан Сарыкол кыргыздардын тагдыры аябай оор болду. Себеп дегенде бул улуу Британия менен Кытай империясы орус падышачылыгынын ортосунда бөлүнүп кеткенден кийин бул элдин тарыхы, тагдыры аябай мындай кыйын нерсеге дуушар болду. Бүгүн Кытайдагы кыргыздар, Көркөм Памирдеги жашаган кыргыздар менен
Ауганстанда жашаган, ошол эле Мургаб районунда жашаган адамдардын арасында туугангерчилик бири менен карым катнашы үзүлүп, бир агасы Кытайда калса, бир агасы же дагы бир тууганы Афганистанда калган. Бүгүнкү күндө ошолор 1982-жылы Рахманкул хандын жетекчилиги менен Турцияга көчүп кетти. Бүгүнкү ошол Саркол кыргыздары жарымы бүгүн Турцияда Ван аймагында жайгашты. Жогоруда айтып калбадыңызбы, баягы Сарыкол кыргыздарынын ичинде алардын маданий мурастары, Манас эпосу тууралуу көп кылып калдыңыз да. Анан бүгүнкү күндө ушул аталган аймакта жашап жаткан кыргыздардын манасы канчалык деңгээлде сакталып калган, комузу канчалык деңгээлде сакталып калган, ушул тууралуу айтып берсеңиз бизге. Өзүңүз ал жакка барып изилдөө жүргүзгөнсүзбү? Мен өзүм негизи туулуп өскөн жерим ошол жер. Бирок акыркы мезгилдерде ошол Сарыкол кыргыздары боюнча менде аябай көп мындай кызыгуулар пайда болуп, көп илимий макалаларды да ошол жактан барып жазып келдим. Негизи алып карай турган болсок, 32 тиштин аталышында ошол Сарыкол кыргыздарында бүгүн так билишет да. Сулайман Кайпов деген агайыбыз бар. Түрколог. Ошол Манас Түрк университетинде ректордо болуп жүргөн. Ошол киши 14 том китеп жазды. Ошол изилдөөлөрдө жалпы ошол Сарыкол кыргыздарындагы манасчыларды, комузчуларды бүгүнкү күнгө чейинки кандай сакталып калган өзгөчөлүгү оң күйүү менен сол күйүү болот да, комуздачы. Ошол Сарыкол кыргыздарында сол күүлөр сакталып калган. Бүгүн Кыргызстанда ал күүлөрдү черткен адамдар аз эле болсо керек дейм. Жок эсе болуп кетти да. Ошондой бир ачылбаган сыр сандыкта сакталып келаткан бүгүнкү маданий мурастары сакталып калышы да ошолордун четинен дагы эртең көрсөңүздөр болот. Жогорудагы бир жакшы кеп айтпадыбы, ачылбаган сандыкта сакталып калган мурастар деп, чымда бир өзгөчө ушул эртең көргөзмөдөн көрө турган бир өзгөчө экспонаттарды, өзгөчө бир мындай коюлган жабдыктарды айта аласызбы? Эмнени көрө алабыз биз? Бизде ушул экспонаттар бар. Илгерки мындан бир кылым 100 жылдык, 150 жылдык илгерки кийимдер, ата бабаларыбыз колдонуп жүргөн буюмдар, ушуларды көргөзө алабыз. Андан тышкары илгерки Сарыкол кыргыздары пайдаланып жүргөн тамак аш. Ушул илгерки тамак ашындагы чыныгы Сарыкол кыргыздарына тиешелүү тамак аштын бир 50 түрүнү көргөзөбүз. Буюмдар деп калбадыңызбы? Ошондо өздөрү менен кошо баягы көчүп келген тенденция болбодубу? Эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдардан кийин өздөрү менен кошо ала келген буюмдарбы же кандай? Өздөрү менен кошо ала келген буюмдар. Анан тилекке каршы дагы көп буюмдар болгон ал жакта. Анан азыр эми ал жакта чек ара жабык болгондуктан ал жактагы туугандарыбыз алып келе албай калды. Азыр эми ушул Кыргызстанда жашап жаткан мургаптык Сарыколдук кыргыздар колунда бар баягы ошол мүмкүнчүлүгүнүн бар буюмдарын баарына чогултуп алып келишти. Канчанчы жылдардан баштап көчүп келүү башталган? Негизи Кыргызстанга келип отурукташып калган ошол эгемендик Кыргызстан эгемендүүлүк алуудан башталып, ошол мезгилде Тажикстанда жанагы өз ара согуш чыкпады беле. Ошондо биринчи этап кыргыздар көчүп келе баштаган да. Азырда көчүп келип атышабы же азыркы күндө эми бул саясий тема болуп кетти. Кыргызстан менен мамлекет Тажикстан ортосунда аябай чыңалуу болуп турат. Элдин ал жактагы аргасыз көчүүгө аргасыз болуп турган сөздөрүн аябай угуп атышабыз да. Балким жакынкы мезгилде элдердин аябай көп көчүп келүүлөрүнүн мүмкүнчүлүгү күтүлөт. Алар ушул Кыргызстандын аймагында кайсыл облустарда, кайсыл райондордо отурукташып, бүгүнкү күндөгү жашоо тиричилиги кандай уланууда? Аябай кызыктуу нерсе да. Мен эгер мурун Сарыкол кыргыздары бизге каттап турган Ош менен эле Кашкар болгон. Ошол жерден соода саттык кылып барып келип турган. Бүгүнкү күндө биз интернеттен карап отурсак, Америкадан Японияга чейин Сарыкол кыргыздар тарап кетишиптир да. Бизге жазып отурган жаштардын көпчүлүктөрү менен мен байланышып турам да. Японияда, Кореяда, Кытайда, ошондой эле Европанын булуңгусунда кеткен, жайгашып өзү менен өзү болуп кеткен бизди сыймыктана турган жаштарыбыз аябай көп. Жалпы элдин көчүп келгендери болсо, эгер алып карай турган болсок, Ысык көл областында да бар. Тиги Таластага да көчүп барышкан. Алар кандай эми кээ бири ошол окуп жүргөн мезгилде Таластан үйлөнгөн, кайын журтуга же дагы бир мындай бир жакынчылыктары менен же достору менен, студенттер менен мамиле болуп турган ошол достору алып кеткен. Ошондой эле Кыргызстандын 7 дубанда бүгүн Сарыкол кыргыздары жашап атышат. Көргөзмө тууралуу биздин ушул көрүүчүлөргө, анын ичинде Бишкек шаарынын тургундарына бир кайрылууңуз болсо, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып
кайрылып калсаңыздар болот. Эркин микрофон мындайча айтканда. Чакыруу Ошо таштасаңыздар. 28 июль күнү саат 10:30 Саркол кыргыздарынын маданий мурастары аттуу көргөзмөбүзгө бардык ушул Кыргызстандагы замандаштарыбызды бардыгына чакырабыз. Келип конок болуп биздин көргөзмөгө күбө болуп кетсеңиздер болот. Биз катышуучуларга өзүбүздүн ушул Саркол кыргыздар боюнча жазылган атайын китептерибизди алып келгенбиз. Ошо китептерибизди беребиз. Анан кирүү акысы бекер, кирип ушул биздин аз да болсо ушу биздин тарыхыбызга, биздин маданий бир мурастарыбызга күбө болуп кетсе болот. Канчага чейин уланат? Сааты 3-4ке чейин. 3-4ке чейин уланат. Чоң рахмат мырзалар, студиябызга келип, суроолорубузга жооп берип, иш-чара тууралуу маалымат бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз Саркол кыргыздарынын маданий мурастары аттуу этно-маданий көргөзмө тууралуу сөз кылдык. Белгилей кетсек, аталган көргөзмө 28 июлда Бишкек шаарындагы Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада саат 10:30 тарта башталмакчы. Кечки саат 3-4-төргө чейин уланат. Андыктан Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун аталган көргөзмөгө чакырмакчыбыз. Биздин улутташтардын көргөзмөсүн көрүп, күбө болуп кетиңиздер демекчибиз. Саламатта туруңуздар.